Алдыңызға қойғанда мақсатыңыз ушундай так болсын, даана болсын, мақсатыңызға ишенишиңиз ушунчалык бекем болсын. Кылалам, колумдан келет деген нерсе болсын. Эч качан балаңызды акмаксың, көкмесин деп басмырлабаңыз. Балдарыңызды акмак кылган, балдарыңызды көкме кылган мына биз, ата-энелер биз. Балдарыңызды мал кылган, балдарыңызды эшек кылган биз. Эшексин, малсың, акылың жок. Баланың паланчаның кызын карасаң, паланчаның баласын карасаң, ошондой болсоң бола, акылдуу болсоң бола. Сенин жок, акылың жок, көкмесинде олтуруп, баланын психологиясы ушул түшүнүк кадимкидей сиңет. Менин акылым жок экен, мен көкме экенмин, мен мал экенмин деген түшүнүк келет. Мен андай ой жүгүртө албайт экенмин, мен ийгиликке жете албайм деген ой түшүп келет. Акылдуу данышман апа, акылдуу данышман эне эмне деп тарбиялады? Батырым, акылдуум, естүүм, эл багарым, журт багарым. Келечекте сен бизди багасың. Келечекте кыргыз элин багасың. Келечекте кыргыз элин куткаруучу сенсиң. Балага дем берген апалар, балага дем берген биз. Бири-бирибизге дем берсек, жаш балаңызга ушундай дем берсеңиз, жаштыгыбыздан балдарга ушундай дем берсек, мына жаштар тоону көмтөрөт. Эгерде дем берип турсак, туура тарбия берсек, ишеним берсек, максат койгонго жардам берсек, качанда өзүңүз кыла албай, өзүңүз жете албай калган анча-мунча майда бурат максаттарга ушу кээде биз ушундайбыз. Өзүбүз жете албай калган майда бурат жеңиштерге жете албай калган ушу балдарыбызды, кыздарыбызды мажбурлап ушундай болосун, мондай болосун. Өзүң сенин максатың мондой өттүмөн, могу жаштардын максаты аябай бийик, аябай жогору. Буларды көтөрмөлөшүбүз керек, баркташыбыз керек, даңкташыбыз керек. Могу жаштарыбыз өсөт, өнүгөт, эгерде дем берип турсак. Демек, максатыңыз бийик болсун, максатыңызга ишеничиңиз ушунчалык бекем болсун, ийгиликтер алдыда жатат. Максат коя баштадыкпы? Өкүнүчтүүсү көп адам максатсыз жашайт. Көп адам максатсыз жашайт. Жөн эле. Элге окшоп эле кирип чыкты. Эл үй салды, мен да үй салышым керек. Эл машина алды, мен да машина алышым. Турмушка чыкты, мен да турмушка чыгышым керек. Ал төрөдү, мен да төрөшүм керек. Ушундай жөн эле, сүрмө, ээрчиме, баягы аккан арыктагы өлүк балык кантип агып келсе, эл менен эле кошо агып бараткан адамдар толтура. Максатыңыз болсун. Айдык, жумалык, күнүмдүк, жылдык максатыңыз болсун. Бала тарбиялап атасыз. Балаңызга бир жакшы максат койдуңузбу? Баламды мондой тарбиялам мен. Быйыл мектепте эң мыкты кылам, эң мыкты окутам, эң алдыңкысын кылам деп өзүңүзгө максат койдуңузбу? Мен бул айда могу китепти аягына чейин окуп бүтүрөм деп максатыңызга максат койдуңузбу? Максат коюңуз, максат койгондон кийин ошо максатка ишениңиз. Биринчи. Экинчи, эч качан коркпоңуз. Бизде коркоктук, эрки жоктук көп нерсе. Азыр мен билем, бул жерде көп адам максат койду азырчы. Мен бүгүндөн баштап баламды даңктайм. Бүгүндөн баштап күйөөмдү даңктайм. Бүгүндөн баштап жакшы сөз сүйлөйм. Бүгүндөн баштап максат коям. Бүгүндөн баштап китеп окуйм. Бүгүндөн мондай кылам деп көп адам максат койду азырчы. Бирок көп адам ошол максатын ишке аша албайт. Эп жок. Өзүндө эп жок, коркок, кыла албайт. Жылмаям дейт, үйгө барып жылмайымчым керек эле дейт, үйгө барып жылмай албайт. Коркоктук ушунчалык деңгээлде, 4 тишиңизди көрсөтүш үчүн дагы эрк керек. 4 тишти көрсөтүш үчүн эрк керек. Коркмош керек. 4 тишиңизди көрсөтүп коюңуз канеке. Кана 4 тишиңизди көрсөтөлүчү. Бирөөлөр дагы деле көрсөтө албай отурат. Эрк жок, 4 тишин көрсөтө албайт. Кана башкадан. Сен ошол жерден токтоп 4 тишиңизди көрсөтпөсөк. Айтайын дегеним, эч качан коркпоңуз. Максат койдуңузбу? Максатыңызга ишениңиз, кадам таштаңыз. Эч качан коркпоңуз. Бисмилла. Бүгүн баштаңыз. Азыр баштаңыз. Азыр китебиңизди окуп баштаңыз. Азыр жылмая баштаңыз. Азыр тарбияңызды бере баштаңыз. Азыр даңктаңыз. Эртеңки кечиксе эчтең кереги жок. Азыр сурап көрөйүнчү. Эртеге кокус, эртеге долдурларга барсаң, эртеге өлөсүн десе, эмне кылып баштайсың айтчы? Азыркы кылып аткан ишимди эле уланта берем. Кылып аткан ишиңди улантасың. Мисалы? Намазымды окуйсуң, азаматсың. Дагы? Ибадатын бекем кылабыз. Дагы? Ата-энебизден кечирим сурайбыз. Дагы? Садака беребиз. Дагы? Карызыбызды төлөйбүз, азаматсыз. Дагы? Жакшы көрөм деп айтабыз, азаматсыз. Кечиребиз. Кудайга жалына баштайбыз. Сонун.
Адам болуп баштайбыз. Ошол нерселер бүгүн дагы эртең акыркы күнүбүздө жашаш керек да. Азаматсыз. Мен ошо доктордун сөзүнө ишенбейт болчумун. Азаматсыз. İşenbeyt bolчумун. Башка? Я. Кыла албай жүргөн иштерин кыласың. Сонун нерселерди сүйлөп атабыз. Намаз окушубуз керек. Кудайга жалынат элем, апама кечирим сурайт элем. Кепин алат элем. Карыздарымды төлөйт элем, жакшылыкты кылат элем, жылмаят элем, күлөт элем, балдарымды кучактайт элем, чекесинен өбөт элем. Эми ушуларды кылыш үчүн сөзсүз сага доктор келип, эртең өлөсүң деп айтыш керекпи? Азыр эле баштасак болбойбу ошону. Сөзсүз доктор келип, эртең өлөсүн дешти күтүшүбүз керекпи? Эмнеге азыр баштабайбыз? Эмнеге азыр максатыбызга ишке ашырып баштабайбыз? Жакшылык болуш үчүн сөзсүз доктор сага ушундай причиналарды жазып, анан кийин өлөсүн деп чыгарып бергенден кийин кылышыбыз керекпи? Эмне үчүн азыр кечирим сурай албайбыз? Эмне үчүн азыр кечире албайбыз? Эмне үчүн азыр жакшы көрөм деп айта албайбыз? Эмне үчүн азыр балаңыздын чекесин өбө албайсыз? Эмне үчүн азыр күйөөңүздү сиз жакшы көрөм деп айта албайсыз? Эмне үчүн аялыңызды азыр жакшы көрөм деп айта албайсыз? Эмне үчүн апаңыздан кечирим сурай албайсыз? Эмне үчүн бүгүн азыр апаңыздан жакшы көрөм деп айта албайсыз? Эмнеге? Эмне тосуп атат? Эртең жетишем колумдан келет. Бүгүн жашайбыз, эртеңки күнүбүз качан белгисиз. Коркпоңуз, максат койдуңузбу? Коркпоңуз, бүгүн баштаңыз. Коркоктук эч качан адамды ийгиликке жетелебейт. Ар дайым ийгиликтин аркка тартат. Коркпоңуз. Мен билем кээ бир адамдар